Мен ушу Өзгөрүш айылында Чолош мектебинде мугалим болуп иштейм. Фамилиям Нуралиева Дарякан. Мына бүгүн бизге атайын Бишкек шаарынан ушу улуттук госпиталдан жаш дарыгерлер тобу келип элди көрүп, элге кызмат кылып атышат. Бардыгыбыз ушу мен Өзгөрүш айылынын элинин атынан ыраазычылык билдирем. Бардыгы ушу шаарга барып көрүнүшкө мүмкүнчүлүгү келбегендердин бардыгы бүгүн ушу бекер көрүнүп келишти. Мына өзүбүздүн кулунубуз Токтобек Мырзакулович жетектеп келген дарыгерлерге эл бардыгы рахматын айтып, ыраазычылыгын билдирип жатышат. Жалпы дарыгерлер практикалык борборунун директору Кожокеева Ырыскан Алымкуловна, 4 врач, 44 медсестра, 24 кенже медкызматкерлер иштейт. Биз негизинен бул жалпы дарыгерлер практикалык борбору Өзгөрүш айылын, ошондой эле Телман айылын тейлейбиз. Биздин жалпы калктын саны 12239, анын ичинен балдары 240. Жалпы дарыгерлик практикалык борборуна көптөгөн жетишпеген кемчиликтерибиз бар. Булар көп специалисттер жетишпейт. Көп эле бул 4 врачтын ичинен 3-ө пенсионер. Ошондуктан бизге негизинен жаш специалисттер келишини каалар элек. Негизинен акушер-гинеколог, хирург, кардиолог дегендейчи, терапевт, ушундай специалисттер жетишпейт. Инструменттер, оборудованиялар, аппараттар жетишсиз, УЗИ жок, рентгенибиз иштебейт, жада калса флюорографиябыз жок. Көбүнчө элди тейлеп келген учурда көпчүлүгүн токтогулга жиберебиз. УЗИге, рентгенге, лабораториясында болгону гана общий анализ, кровь, общий анализ мачаны гана текшеребиз, ал эми биохимический анализдерди текшербейбиз. Ошондуктан көп учурда ооруларды Токтогул районуна жибергенге туура келет. Өзгөрүш менен Токтогул районунун ортосу 100 километр. Ошондуктан көп эле ооруларга кыйынчылык туудуруп келет. Ошондон сиздерден суранат элек, бизге УЗИ аппараты, рентген аппараты, ошондой эле лабораториялар курулса, бизге аябай жакшы нерселер болот эле. Себеби анализдерди ушул жерден текшергенге, кош бойлуу аялдарыбыздын ушул жерден эле УЗИге түшүп, диспансердик учетто турган ооруларыбыз дагы ушул жерден эле УЗИден, ЭКГдан өтсө жакшы болот эле. Себеби Токтогул районуна барып келгенге өтө кыйынчылыктар туулуп келет да. Бизге бүгүн улуттук госпиталдан жаш адис врачтары келип бизге жардам көрсөтүп атат. Булар хирург, УЗИст, окулист, лор, терапевт, ошондой эле невропатолог келди, акушер-гинеколог келди. Буларга биз терең ыраазычылык билдирип кетебиз. Себеби биздин калкыбызды тейлеп, алар бизге көптөгөн жакшы жардамдарын көрсөтүп, көптөгөн ооруларды учетко алып, ошондой эле жакшы жардамдарды көрсөтүп кетти. Сиздерге чоң рахмат. Дагы бизге келип, дагы жардам көрсөтүп турарыңыздарга ишенебиз. Жана ошондой эле ушул жерде көп нерселер айтылып кетти. Бизге дагы жакшы аппараттар келип, жана ошо сиздер менен биз тыгыз байланышта болобуз деп ойлойм. Сиздерге чоң рахмат. Улуттук госпиталдан ошондой эле жаш дарыгерлер ассоциациясына чоң терең ыраазычылык билдирип кетебиз биздин коллективдин атынан.